чарнактар тагылып, жан дүйнө жаңырып, сиздерге жолуктук, биз дагы сагынып. Капалык жок мына, күлкүлөр толтура, кечигип баштасак биз кечирип койгула. Кечигип баштасак биз кечирип койгула. Угуңуз байкаңыз, тамаша айтабыз, күлкүбүз жакпаса азабын тартабыз. Көйгөйдү сындайбыз, көзөмдү ырдайбыз, өмүрдү узартып өксүбөй жыргайбыз, өксүбөй жыргайбыз. Асыл сөз иргеген, акыйкат издеген, күлкүнү тутуткан баш ийем сизге мен. Кайгы муң азайсын, ыймандар тазарсын, жаңырган күлкүдөн жан дүйнөң жашарсын. Жаңырган күлкүдөн жан дүйнөң жашарсын. Угуңуз байкаңыз, тамаша айтабыз, күлкүбүз жакпаса азабын тартабыз. Көйгөйдү сындайбыз, көзөмдү ырдайбыз, өмүрдү узартып өксүбөй жыргайбыз, өксүбөй жыргайбыз. Най най на 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 най най, най най на 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 най, най най на 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 най най, най най на 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 най, на 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 на. Угуңуз байкаңыз, тамаша айтабыз, күлкүбүз жакпаса азабын тартабыз. Көйгөйдү сындайбыз, көзөмдү ырдайбыз, өмүрдү узартып өксүбөй жыргайбыз, өксүбөй жыргайбыз. Çok rahmat. Жоопкерчиликти сезген артист эл астына чыкканда сүрдөйт экен. Дал ошондой милдеттемени мойнубузга алып, ар бир айдын 6-сы долбоордун 3-чү концерт менен алдыңыздарда турабыз. Алгачкы сөзүбүздү Ассалому алейкум деп баштайбыз. Кош келипсиздер. Рахмат, Ильяс. Мен ушул Бишкекке концерт койгондо эле чымдай, негедир мага жагат да досум мен. Ооба, мага да жагат мисалы. Мага эмнеси жагат айтайынбы? Себеби мындай да, мындай аябай күлгөнгө даяр болуп келишет да. Байкайлабы ошол нерсе жагат? Бишкектилер мындай темпераменттүү да, мындай күлгөнгө даяр турушат. Мындай эшиктен ызгырынып келет да күлгөнгөчү мындай. Жок, эшиктен эмес, булар үйдөн күйлөнүп келишет булар. Үйдөн күйлөнүп, ушу маршруткага чыкканда ишинде баштайт. Ошондой келишет. Шопурлар деле билет дегине. Эмнесин айтып атам мен? Себеби мына мисалы үчүн бир нерсени айта элек деле, ошо күлгөнгө даяр да карасам мен. Айтайын деп айткым келбей калам. Анан кийин Ильяс, мен дагы бир нерсеге мындай түшүнбөй анан таң калып жүрөм да досум. Неге? Мисалы үчүн көп эле жерде көрдүм да ушул нерсеничи. Ата бала иштеген жерде досум болбойт экен да досум. Эмне үчүн болбойт экен? Байкадымбы, сен байкаган жоксуңбу досум мен? Жок, мен байкабай атам да, эмне үчүн болбойт экен? Мен көрдүм ушул нерсеничи. Ата менен бала бир жерде иштесе такыр окшошпойт экен досум мен. Себеби мына биринчи президентибиз жакшы эле иштеп атты эле. Баласы аралаша койду, болбой калды. Туурабы? Ооба. Экинчи президентибиз дагы аябай жакшы иштеп атты эле, баласы аралашып кетип, болбой калды. Ооба. Болбой атат да. Жок, кое турсаң, азыр сен ким менен иштеп атасың ошондо? Атам менен? Ошондо кандай болуп атат? Сенин оюңча?
Olmaydı da. Al. Ya adam menen işte otkan bolsоң, болбой аткан болсоң, анда айт да атаңа кетти öyle айт да. Сага жаман оңой айтып койдуң го. Мен атама, ата сиз кетиң, сахнаны мага бериң дейинби? Анам эмне дейм, эмне кылыш керек? Жок, ошону досумна сен айтсаң, сага жарашат да. А, мен айтайынбы? Мындай аяшат да. Эми Каныбек дагы кенен жүрө албай атат. Кичине бошотсоңуз, чекеде калып кетип атат десең. А, бол, мен айтышым керек. Айт, А, досым мен ошону. сразу айт. Аты бар öyle айт. Айтып келгин досум ошону. Мен буякта туруп турамын. Эме, Каныбек, Не? жок, мен барышын айтышын айтам, бар. Айтышын айтам, бирок мындай агай кетип калса, сатира кошо кетип калат экен да. Сатира кошо кетип калат? А, сатира кошо кетип калат экен. Вообще-то туура айтасың да. Атам кетип калса, сатираны алып кетип калса, ким жазат? Ошондо ким жазат? Туура айтасың Ильяс. Наоборот, бу жерде сен кетишиң керек экен. Мен могул жерде Рахман агай менен турушум керек экен. Ошондо туура болот, туурабы? Ильяс, мен хотя узагы 2 куплеттер жазып берем досум. Жок, мындай кылайлычы. Каныбек, мындай кылайлы. Мындай агайга билдирбей эле айлана тегерегинде жүрө берели, агай иштей берсин. Мындай агайга арнап ырларды жазып, мактап ырдап, агайды иштете берели. Мына мисалы үчүн мен агайга арнап ыр жазганмын. Сенби? Кана оку. Мына мисалы үчүн мындай кылып ырдап койсоң болот да агайга. О агай, карыдыңыз чагы. Көрүнөт го чачыңыздын агы. Кыргыздарга сатира жетишпей жатат. Иштеп туруңчу дагы. Десең болот. Мына ушундай. Молодец, Ильяс. Ушуну өзүң жаздыңбы? Эме кагаз ручкасы меники. Ошо башы сеники болбош керек эле да. Ильяс, эми досум мына Кудайым буйруса, ар бир айдын 3-чү концертин коюп атабыз досум. Эл көп күтүп калбасын. Кел досум. Кол чабуулар менен ар бир айдын 6 жигиттерин чакырабыз. Кол чабуулар менен